Чүй областык телерадио компаниясы 1991-жылы негизделген. Алгач радио берүүлөр жумасына 6 жолу чыгып турган. Анын ичинен ободо радио бир жолу орус тилинде, калганы кыргыз тилинде жаңыра турган. Көп өтпөй эле 1992-жылы 21 майда биринчи жолу теле берүү Көзүр мемде Сары Өзөн деген ат менен эфирге чыккан. Башка областык телерадио компаниялардан айырмаланып, көрсөтүүлөр кыргыз теле берүүсү аркылуу байма-бай эфирге чыгып турган. Ошол кезде Чүй областы жаңы түзүлүп, анын социалдык, экономикалык, саясий, маданий жаңылыктарын эфир аркылуу чагылдырып, өзүнүн миңдеген телегөрүүчүлөрүн тапкан. Коомдогу окуяларды жаземдебей чагылдырып, телегөрүүчүлөргө сунуштап бере жаткан теле берүү көрсөтүүсүнүн алгачкы ачылышы менен мына бул сиздер көрүп турган имараттын байланышы бар. Анткени дал мына ушул тарыхый имаратта алгачкы теле көрсөтүү тартылып, түз эфир даярдалган. Андан тышкары Сары Өзөн телерадио компаниясы 1993-жылдан тартып бул имаратта өзүнүн чыгармачылык ишин улантып келет. Кийинчерээк Сары Өзөн көрсөтүүсү жуманын ар бейшемби сайын коомдук телерадио берүүдөн 1 сааттык эфир алып көрсөтүүлөрүн сунуштап турган. 2011-жылы октябрь айынан баштап телерадио компания атайын жыштык алып, СТВ деген ат менен өзүнчө телеканалга ээ болду. Анда өз көрсөтүүлөрүн сунуштай баштады. 2012-жылы республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, теле берүүнүн техникалык абалы жакшырган. Телеканалдын 17 сааттык убактысы бар. Бирок кадрдык орундар мурунку 1 сааттык эфир үчүн гана эсептелген боюнча турууда. Штаттык бирдигибиз мурунку эски боюнча калган. Тактап айтканда 37 адам боюнча калган. Эгер биз сапаттуу эфир беребиз десек, мамлекет бизге эфирдик иштеген адамдарыбыздын штатын көбөйтүш керек. Биздин гонорарыбызды көбөйтүш керек. Айлык акыбыз көбөйүш керек. Анткени бизге чегерилген акча айлык акы 4,5 миң сом кабатчылардыкы. Бул чындыгында азыркы кымбаттоо мезгилинде өтө аз сан болуп эсептелет, аз акча болуп эсептелет. Бул убактылуу көйгөйлөргө карабай, деги эле тарыхында Сары Өзөн өнүгүүгө умтулуп келет. 35 гана кызматкерден турган чакан жамааттын күжүрмөн эмгеги менен учурда Таңкы канал, Куш кабар, Апта, Бөбөктай, Сезим ыргактары, 102 кабарлайт сыяктуу өз продукциялары өзүнүн теле көрүүчүлөрүн тапты. Чындыгында бул жерде бири-бирин сүйүп, кесибин сүйгөн адамдар иштейт. Айлыгы маянасы аз болгонуна карабай, бирок ушул жерде күнү-түнү кесибин сүйүп иштеген адамдар иштейт. Биздин телекомпания бөлөк телекомпаниялардан ушул өзүбүздүкү болгон мамилебиз бири-бирибизге андан тышкары кесибибизди сүйгөндүгүбүз менен айырмаланабыз. Ар түрдүү оюн зоок программалары да уюшулуп, чакан жамааттан турса да, аракеттери менен бүгүнкү күндө актуалдуулугун жүргүзүүдө. Жыл сайын телеканалдын материалдык техникалык базасы толукталып жатат. Эфирге керектүү болгон жабдуулар алынып, студияда да шарттар түзүлдү. Техникалык көйгөй башка каналдарга салыштырмалуу бизде багы адис инженерлердин жоктугу болду. Оборудованиябыз багы 60%ке комплектовать этилген. Толук комплектовать этилген эмес, мисалы үчүн 3өө бар болсо 2өө жок. Теле көрсөтүүлөр теле көрүүчүлөрдүн көңүл бурусунан көзүр мемдин ичинде эле өтүп кетет. Аларды теле көрүүчү ошол чектелген убакытта эле көрүп үлгүрсө, аны жасаш үчүн кызматкерлер канча эмгек жумшайт. Алгач тартыла турган көрсөтүүнүн планы түзүлүп, андан соң ал оператордун жардамы менен камерага түшүрүлөт. Анан редактор ага чыгармачылык менен текст жазат. Мындан кийин монтажердун эмгеги калды. Ал оператор тартып келген кадрларды кесип, түздөп, көркөмдөп, көрсөтүүнү эфирге даярдайт. Оператор тартып келгенде ал видеолорду кесип туралап койбой эле, ал кадрга жан кириш керек. Монтаж иш кыйын эле, аны майда чүлөсү менен кезип, тизип, абдан кылдат болуш керек. Сары Өзөн жаңы ачылгандан кийин бул жерде Жолоочу Рыспаев, Аман Нааматов, Молдосейит Мамбетакунов, Кенжалы Сарымсаков сыяктуу бир катар чыгармачыл жана профессионал инсандар иштеп кетишкен. Алар кезегинде телерадио компаниянын негизин түзүп, чыгармачыл жактан көп эмгектенишкен. Телеге башында кызыгып келгендердин ойлогону сыяктуу эле, ал дал ошондой. Теле көрсөтүү өзүндө талыкпастыкты, чоң аракетти жана интеллектуалдуулукту талап кылат. Мындан башка дагы көптөгөн сапаттарың менен гана теле көрүүчүлөрдүн сынынан өтө аласың. Сары Өзөн жаш кадрлардын мектеби. Ар дайым бул жерде үйрөнчүк жаштар эмгектенет. Алар теле көрсөтүүнүн системасы менен ушул жерден таанышышып, келечегине пайдубал түзүшөт. Мен келгенде эң
ар бир тепкичти басып келатам, Кудай буюрса. Келин оператордон баштагам. Азыр болсо Кудайга шүгүр, оператор да болуп, ведущий да болуп, редактор да болуп, жада калса авторский проекттериме 1-2 проектим бар, Кудайга жок. Келечекте ири телеканалдар санариптик берүүгө даярданып жатышат. Ал эми областык телестудиялар бул аранын ичинде өздөрүнүн телеберүүлөрүнүн сапатын мыктылап, материалдык базасын мындан да күчтөндүрүшү керек. Өкмөттөн дагы буга көңүл бурулуп, каражат бөлүнгөнү турат. Клара Кудайбергенова, Эрнис Өмүралиев, Азиз Самарбеков, Сары Өзөн телекомпаниясы.